Жалпыға салам, менің қолымда N-ацетилцистеин деген продукт. Мұны қысқартып NAC деп қойышады. Медицинада өткен кылымдын 60-жылдарынан баштап эле дары катары колдонуп келишет. Айрыкча реанимацияда, адам катуу ууланып калганда, парацетамол өтө көп өлчөмдө болуп кетсе денени бошотуш үчүн, операция учурунда наркоздон дагы ашыкча алынып калса, ингаляцияда колдонуп келишет да. Азыр таң каласыздар, мен айтсам, бул биз баарыбыз эле дарыгерден рецептсиз эле ичип көнүп калган дарыканадагы АЦЦ деген күкүм болуп эсептелет. Муну муколитик катары билебиз да. Катуу тумоологондон кийин өпкөбүзгө түшүп кеткен болсо, какырык чыкпай, жөтөл кыйнап аткан болсо ичип коебуз да. АЦЦ бул синтетикалык жол менен өндүрүлсө, ал эми менин колумдагысы болсо, бул табигый аналогы. Демек билдиңиздер, N-ацетилцистеиндин эң биринчи пайдасы биздин дем алуу органдарыбызга экен да. Өтө оор болгон диагноздар бар. ХОБЛ деп коет, хроническая обструктивная болезнь легких деп. Бул жерде кадимкидей жана дем алуу жолдору тарып, өпкөн тканьдар иштен чыга баштайт да. Мына ошол учурда адамда жана дамыгып кыйналса, жөтөл кыйнаса, астма дегенибиз бар да, бронхиттен убагында кам көрбөй койсок өтүп кетет да. Мына ошол учурларда дагы негизги дарылоо протоколуна сырткары кошуш керек буларды да, аябай жеңилдетет да. Ал эми жанагы тумоодон кийинки пайда болгон кулактын ириңдеши, атит, гайморит, бронхит, трахеит, айтор бүт эле ушул могул жерден көкүрөктөн жогорку органдардын сезгенүү процесстеринде өтө сонун жардамы тиет да. Өпкөбүз айрыкча органдардын ичинде өзүнчө бир суюктукту бөлүп чыгарып турат да. Слизь деп коет. Ал илешкен тунук гана болот. Эгерде денебизде грибок бактериялар көбөйүп кетсе, ошол коюланып кетет да. Ал коюланганда тканьдарга жармашып, желим сыяктуу болуп эле чыгышы кыйын болот дагы. Ошонун айынан адам керек болсо түнү уйкусу качат да, какырык чыкпаса, жөтөл кыйнай турган болсо. Муну ичкенде мына ошол жанагы суюктукту суюлтуп туруп, мына жана жармашып калган жерлерден ажыратып, адам качан ошондой нерселерден арылып, акыр чикир да булчу, аны менен кошо бүт жанагы микробдордун баары чыгып атпайбы? Ошондо катуу жеңилдөө болот да, жана иммунитетке дагы аябай чоң жардамы тиет экен бул заттын. Экинчи пайдасы кайсыл органыбызга? Бул цистеин деп атам да. Бул аминокислотадан глутатион деген дагы бир аминокислота жаралат. Ал жөнүндө мен видео тартканмын, шилтеме кылып таштап коем, көрүп чыгыңыздар. Кыскасы айтканда, глутатион бул антиоксиданттардын падышасы деп коет да. Айрыкча боор үчүн, боордун өзүн өзү тазалоочу жана клеткаларын жаңыртуучу функциясын жандандырат. Эгерде глутатион эле денебизде жоголуп кетсе, боорго кыйын болуп калат экен да. Демек, мындан глутатион жаралат экен. Үчүнчү чоң салымы биздин жүрөк жана тамырларыбызга. Жаман холестеринди кычкылданып кетүүдөн сактайт. Жана мындан, эгерде бул денебизде жетиштүү өлчөмдө боло турган болсо, азоттун кычкылы деген газ пайда болот да. Ал газ биздин кан тамырларыбызды кеңейтип, каныбыздын агышын тездетип, каныбызды суюлтуп, кан басымды дагы басаңдатат экен. Төртүнчү, бул репродуктивдүү системага келгенде эркектерге уруктугунун сапатын көбөйтүп, жана уруктуктун синтезделишин дагы жогорулатат. Аялдарга келгенде синдром поликистозных яичников деп коет. Бул диагноз эне болууга тоскоолдук кылат да. N-ацетилцистеин овуляцияны ордуна алып келип, аны жүргүзүп, демек бойго бүтүүгө жардам берет экен да. Мындан сырткары жалпы эле бул аминокислота
бизге денебизде антиоксидант катары жашартуучу, рак клеткалары менен күрөшүүчү катары кетет. Анткени жанагы слизь деп атпаймынбы, суюктук ошол эле биздин денебиздеги митек курттар, грибоктор, рак клеткалары дагы өздөрү ошондой суюктукту бөлүп чыгарышат коргонуу катарычы. Биопленка деп коет, ошонун ичине кирип алышат. Эң эле жакшы мисал болуп бере алат. Мисалга тамак жегенден кийин, айрыкча таттууларды жегенден кийин тишибизде налет пайда болуп калат го. Мына ошол биопленка. Ошол налеттин алдына жанагы бактерия, грибоктор кирип алып, анан ал жерде көбөйүшүп, биздин тиштин эмалин жок кылат Ошол пленканы жукартып, эгерде бул денебизде боло турган болсо, иммунитетибиздин клеткаларына шарт түзүп берет. Жанагыны тешип кирип туруп, зыянсыздандырганга. Мына ушунусу менен өтө баалуу продукт экен. Айрыкча грипп сезонунда бул эч нерсеге алмаштыргыс, табигый нерсе экен. Иче турган болсоңуздар, мында 2 капсулада 600 мг бул оптималдуу доза болуп эсептелет. Тамактан жана белоктуу тамактар менен жегенде, ичкенде сунушталбайт. Тамактан кийин 2 сааттан кийин ичиңиздер Демек, эгерде катуу жанагы жогорудагы мен тизмелеп өткөн оорулар болгон болсо, эртең менен саат 10-до, түштөн кийин саат 3-тө бирден капсуланы ичиңиздер, же болбосо эртең менен эле дароо 2 капсуланы тамактан кийин 2 сааттан кийин ичип алат экенсиздер Эгерде буга кошумча глицин деген дагы продукциябыз бар Муну кошсоңуздар, ал үчүн мындан 3 капсула ичиңиздер Жана бул глицинден дагы 1001 граммга чейин кошо турган болсоңуздар, жана глутатиондун өндүрүлүшү дагы 2 эсе жогорулайт. Бул экөө кошулганда биздин нерв системабызга жана мээбизге пайдасы эбегейсиз болуп чыгат. Кандайча? Өтө гиперактивдүү СДВГ деген диагноз бар аябай импульсивдүү, өзүн коерго жер таппаган, айрыкча жаш балдарда болот ою бир жерде эмес, жаны тынбаган балдарга. Шизофрения деген диагнозда, аутисттерде дагы бул аябай көп изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Булардын үстүнөн экөө тең табигый зат болуп атат. Сонун пайдасын берген Глицин бул жерде нервти дагы тынчтандырат. Ошондой эле мээнин иштөөсүн да жакшыртып берет. Ал эми цистеинди билдиңиздер кандай жардамы тийгендигин жана азоттун кычкылын өндүргөнгө жардам берет экен Ошону менен эле биздин денебиздеги жана гомеостаз деп коет, өзүн өзү сакайтуучу бүт процесстерди өзү башкарып турат ошолор өз ногунда агып жөнөйт экен. Видео эгерде пайдалуу болгон болсо, жакты белгисин басып коюңуздар.